Ченемдик укуктук актылардын долбоорунун коомдук талкууларынын бирдиктүү порталы 3W чекит, коом талкуу чекит, gov.kg. Кыргыз Республикасынын Конституциясы мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги ченемдерди кабыл алууда калктын кеңири катышуусун камсыз кылууну мамлекетке милдеттендирет. Ачык өкмөт өнөктөштүгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ченем жаратуу демилгелерин талкуулоо үчүн аянтча түзүүнү жана ченемдик укуктук актыларды коомдук талкуулоодо формалдуу мамилени жок кылууну сунуш кылган. Мамлекеттик органдардын ачык айкын иштери мамлекет менен жарандардын арасындагы өз ара ишенимин куруу үчүн керектүү өбөлгө экендигин түшүнүү менен Кыргыз Республикасы ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталын түзүү боюнча милдеттенмени өзүнө алды. Бүгүнкү күндө коомдук талкуулоо жүргүзүү практикасы жарандарды ченем жаратуу процессине катышуусун жеткиликтүү деңгээлде камсыз алган жок десем жаңылышпайм. Ал эми бирдиктүү порталдын негизги артыкчылыгы ар бир жаранга талкууланып жаткан долбоорго өзүнүн жарандык позициясын билдирүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү болуп саналат. Ошентип, жарандык коом менен мамлекеттин ортосундагы байланыш бекемделет. Мындай жагдай коом үчүн натыйжалуу чечим кабыл алууга жол ачат деп эсептейм. Коомдук талкуулоо бул бийликтин демилгелерин коом менен макулдашууга эң маанилүү механизм болуп саналат. Бирдиктүү портал аркылуу жарандар менен байланышты түзгөн пилоттук долбоор өкмөт тарабынан ишке киргизилип жаткандыгы абдан маанилүү. Анткени бул пилоттук долбоор порталды тестирлөөгө жана коомчулуктун реформаларга катышуусу үчүн чындыгында эффективдүү механизм болууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бирдиктүү портал төмөнкүдөй болгон платформа коом талкуу чекит gov.kg кеңири издөө тутумуна ээ жана жарандарга долбоор боюнча комментарийлерин калтырып кетүүгө мүмкүндүк берет. Анда ченемдик актылардын долбоорунун демилгечилери аларга негиздүү жооп берүүгө тийиш. Порталдагы талкуулоолордун баардыгы коомдук, анын ичинде иштеп чыгуучулардын жооптору дагы. Порталда мыйзам жаатындагы жаңы ченемдик укуктук актылардын долбоорлору же ачкыч сөз аркылуу автоматтык түрдө билдирүүлөрдү алууга жазыла алат. Портал ченемдик укуктук актынын долбоорунун андан аркы жүрүшүн байкоого, тагыраак айтканда коомдук талкуулоо этабы аяктагандан кийин, анын кабыл алынганына чейин ошондой эле анын кабыл алынган тарыхын бардык коштолуучу документтер менен белгисиз мөөнөткө сактоого мүмкүндүк берет. Талкуулоолорго катышыңыз, сиздин үнүңүз угулат.